Салам достор, бүгүнкү видеодо дүйнөдөгү орточо айлык акысы эң жогору болгон топ 10 мамлекет тууралуу кеп кылабыз. Айлык гана эмес, жашоо деңгээли, жумуш шарттары жана реалдуу мүмкүнчүлүктөр тууралуу да айтып беребиз. 10-орунда Австралия. Австралия айлык менен жашоо балансы сакталган өлкө. Орточо айлык $4,600–$4,700. Кирешелүү тармактары кен казуу, курулуш, медицина. Климаты жакшы, жашоо ыңгайлуу. Бирок өлкө башка мамлекеттерден абдан алыс жайгашкан. 9-да Нидерландтар. Нидерландтар Европанын логистика борбору. Орточо айлык $4,700–$4,800. Киреше алып келүүчү тармактар IT, эл аралык соода, логистика. Англис тили кеңири колдонулат. Бул мигранттар үчүн чоң плюс. 8-орунду Швеция ээлейт. Швеция инновация жана социалдык теңдик өлкөсү. Орточо айлык $4,800–$4,900. Өзгөчөлүгү гендердик теңчилик, экология жана технология. Бул жерде байлык эмес, жашоонун сапаты 1-орунда. 7-орунду ээлеген Ирландия акыркы жылдары IT борборуна айланды. Орточо айлык $5,000. Google, Apple, Meta кеңселери Ирландияда жайгашкан. Технологиялык стартаптар көп. Жаш адистерге суроо талаптагы айлык акынын чоңоюшуна түрткү болууда. Мигранттар үчүн англис тили чоң артыкчылык берет. 6 АКШ. Америка Кошмо Штаттары мүмкүнчүлүктөр өлкөсү. Орточо айлык $5,000–$5,200. Эң кирешелүү тармактар IT, медицина, инженерия жана ишкердик. АКШда байып кетүүгө шарт бар, бирок медицина, билим жана турак жай кымбат. 5-орунда Дания. Дания дүйнөдөгү эң бактылуу өлкөлөрдүн тизмегин жетектейт. Орточо айлыгы $5,300–$5,400. Өзгөчөлүгү минималдуу айлык мыйзамда жазылган эмес, бирок профсоюздар жумушчулардын укугун жакшы коргошот. Жумуш, жашоо балансы идеалдуу бөлүнгөн. Салыктар жогору болгону менен билим, медицина жана социалдык кызматтар дээрлик бекер. 4 Норвегия. Норвегия муңайга бай өлкө. Орточо айлык $5,500 жогору. Артыкчылыктары акысыз медицина, билим системасы күчтүү, социалдык коргоо жогору. Бул өлкөдө мамлекет байлыкты элге туура бөлүштүрөт, ошондуктан жашоо деңгээли абдан жогору. 3-орунда Исландия. Исландия социалдык теңчилик жана жогорку айлык айкалышкан өлкө. Орточо айлык $5,700–$5,800. Кирешелүү тармактар энергетика, туризм, балык чарбачылыгы жана IT. Бул өлкөдө аялдар менен эркектердин айлыгы дээрлик тең, бирок аба ырайы жана географиялык шарты катаал өлкө болуп эсептелет. 2-орунду ээлеген Люксембург Европадагы эң бай мамлекеттердин бири. Орточо айлык $6,000. Негизги өзгөчөлүктөрү эл аралык банк жана фонддор, евро биримдик институттары, калкы аз, бирок киреше жогору. Бул жерде жумуш табуу оңой эмес, бирок квалификациялуу адистер үчүн шарттар абдан жакшы. Бул өлкөлөрдүн сап башында турган Швейцария, дүйнөдөгү эң жогорку айлык акы төлөнгөн өлкө. Орточо айлык $6,500–$7,000. Күчтүү тармактар банкинг жана финансы, фармацевтика, медицина, инженерия. Бул өлкөдө инфляция төмөн, экономика туруктуу, ал эми эмгек мыйзамдары кызматкерлерди катуу коргойт. Бирок минус жагы да бар. Турак жай, тамак-аш жана кызматтар абдан кымбат. Эгер видео пайдалуу болсо, лайк басып каналга жазылыңыз.